Президент Садыр Жапаровдун «Российская газетага» көлөмдүү маеги жарыяланды. Президент Садыр Жапаров мамлекет башчысы катары Россия Федерациясына болгон биринчи чет өлкөлүк иш сапарынын алкагында «Российская газетага» көлөмдүү маек берди. Маек гезиттин 2021 жылдын 26 февралдагы санында жарыяланды. Төмөндө президент Садыр Жапаровдун «Российская газетага» берген маеги эркин котормо. Президент мырза, Россияга иш сапарыңыз менен сиз мамлекет башчысы болуп шайлангандан кийин чет өлкөгө болгон биринчи иш сапарыңыз болуп калды. Мен билгенден Кыргызстанда деле, биздин өлкөдө деле меймандар куру кол келбейт. Мен президент Владимир Путинге кооз кылыч белек кылдым. Кылыч Кыргызстандагы мыкты чеберлердин колунан чыккан. Владимир Путин менен болгон жолугушууда кандай маселелер талкууланды? Сүйлөшүүлөр мерчемделген убакыттан узак болгону белгилүү. Биз көп маселелер боюнча сүйлөштүк. Негизинен эки өлкө ортосундагы экономикалык пландагы, аскер жаатындагы кызматташуу жана өзара аракеттешүүнүн башка багыттары боюнча сөз болду. Ошондой эле COVID-19 илдети боюнча сүйлөштүк. Россиялык кесиптештер бизге вакцина беришти. Кыргызстанга дагы кошумча вакцина берүүнү убада кылышты. Москвада Россиянын аймагындагы кыргызстандык эмгек мигранттары туурасында маселе талкууланды. Россиялык тарап менен сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Россиянын аймагындагы жалпы эмгек мигранттарыбызга байланыштуу маселелер көтөрүлдү. Биздин жарандардын Россияга барып иштеп келүүсүн жеңилдетүү маселелерине өзгөчө басым жасалды. Өзгөчө биздин өлкөлөрдүн ортосундагы жумушчулардын эркин жүрүүсүн камсыз кылуу үчүн транспорттук байланыштарды толук кандуу калыбына келтирүү зарылчылыгы белгиленди. Ошондой эле расмий маалыматтар боюнча Россияда 800 миңден ашуун кыргызстандыктар жүргөндүгүн эске алганда, алардын көпчүлүгү экономикалык жана социалдык жактан толугу менен орус коомуна интеграцияланган. Мен коронавирус инфекциясына каршы эмдөө боюнча орусиялык программаларга Россиядагы кыргыз эмгек мигранттарын жана алардын үй-бүлөлөрүн киргизүүнү же алардын акы төлөп эмдетүү мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү өтүндүм. Садыр Нуркожоевич, сиз парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон элдик толкундоолор менен бийликке келдиңиз. Акыркы жылдары бийликти алмаштыруунун мындай юридикалык эмес механизми Кыргызстанда кадимки көнүмүшкө айланды. Президент мырза, эмне үчүн мындай болуп жатат? Чындыгында эле акыркы 30 жылда Кыргызстанда элдик толкундоолор менен бийлик 3 жолу алмашты. Биздин мамлекет жаш мамлекеттин калыптануу учуруна мүнөздүү болгон оор мезгилди башынан өткөрүп жатат. Бардык өлкөлөр ушул сыяктуу тарыхый сыноолордон өтүшөт. Башка өзгөчө учур дээрлик жокко эсе. Биз эми ушул мезгилден мамлекетибиздин татыктуу алып чыгып, бирдиктүү эл катары учурду башыбыздан өткөрүшүбүз керек. Бизде көп учурда кайсы бир топтун же бир адамдын саясий же болбосо каржылык кызыкчылыктары элдин жалпы кызыкчылыгынан жогору турарын жашыра албайм. Коомдун өнүгүшү менен жарандарыбыз акырындап элдин биримдиги менен бөлүнбөстүгү, жалпы кызыкчылыктын же кызыкчылыктардын маанилүү экенин түшүнө башташты. Бул оңой жол эмес, бирок биз сөзсүз ушундай жалпы аң сезимге жетебиз. Хадистердин биринде билип койгула, маңдайыңа эмне жазылса ошону көрөсүң. Эгерде маңдайыңа жазылбаса ал нерсе болбойт. Сабырсыз жеңиш жок экендигин, жоготуусуз табылга, кыйынчылыксыз жеңилдик болбостугун билип койгула деп айтылган. Келечекте эмне болоорун мен алдын ала биле албайм. Мен бир гана нерсени көздөгөн, максатына жете билген эрки бекем, сабырдуу элибиз кандай гана сыноо болбосун жеңип чыгаарын жакшы билем. Ошол эле маалда Кыргызстандагы саясий окуялардын өзгөчөлүктөрүн экинчи жагынан карап көрсөк, өлкөнүн мурунку лидерлери эле бийлик алмашуусун юридикалык механизмине мүмкүнчүлүк бербегенин көрөбүз. Шайлоонун терең бурмалоо, саясий куугунтук, коррупция, кландар. Ошентип эл мындай абийирсиз бийликти күч менен кулатууга аргасыз болушкан. Албетте, муну бийликти алмаштыруунун жакшы жолу деп айтпас элем. Бирок мындай кырдаалдарда элде бийликтин иш-аракеттерине нааразычылыгын билдирүүнүн башка жолу болбойт. Мен Кыргызстандын эли өтө жигердүү жана мобилдүү эл экенин кошумчалай кетейин. Жаратылышынан эле ар дайым көчүп конуп жүргөн, көптөгөн уурлардан курулган, эркиндикти сүйгөн элбиз. Андыктан биздин мамлекетте бийликти узурпациялоо аракеттеринин баары ийгиликсиз аяктайт. Ошондой эле геосаясий жактан өтө ыңгайлуу жайгашкан өлкөбүзгө көзөмөл кылууга кызыктар, тышкы күчтөр дагы туруксуздукту жаратып, чагымчылдык кылууга маанилүү роль ойной тургандыгын белгилеп кетейин. Бирок тышкы күчтөрдүн канчалык күчтүү таасири болбосун, тигил же бул бийлик биринчи кезекте өзүнүн каталарынан улам кыйрайт.
Президент Сооронбай Жээнбеков чыныгы турмуштан, коомчулуктун коюп жаткан талаптарынан алыс болуп, өз дүйнөсү менен эле жашап калган. Ошондон улам башынан эле элдин кыжырын келтирген. Туура эмес чечимдерди кабыл алган. Кыскасы, революционерлердин себептери көп. Эгерде андай себептер болуп жатса, анда бул коомдо демократиялык өзгөрүүлөр болушу, коомдук саясий системанын өзгөрүшү зарыл экендигинин жана социалдык экономикалык жактан жетишкендиктерге муктаж экендигинин белгиси. Россия сиздин улуттун кызыкчылыгын көздөгөн лидер катары кадыр баркка ээ болгонуңузга карабастан, премьердин милдетин аткарууга бир убакта орус талапкерди дайындаганыңызга өлкөдө Москвадан орус тили мугалимдерин жиберүүсүн суранып, орус тилинин расмий тил статусун сактап калууну жактап жатканыңызга көңүл бурдум. Сиздин жубайыңыз орус тилин билеби жана үйдө кайсы тилде сүйлөшөсүздөр? Баарынан мурда мен төмөндөгүлөргө токтоло кетейин. Сиздер билгендей, Кыргызстан өлкө конституциялык жана мыйзамдарында орус тилинин статусу расмий бекиткен. Мурдагы Советтер Союзунун курамындагы бир нече өлкөлөрдүн бири. Орус тили Кыргызстандын жашоо турмушунун бардык тармактарында, медиа чөйрөсүндө, билим берүү системасында, саламаттыкты сактоо жана өлкөнүн маданий турмушунда колдонулат. Кыргызстан үчүн орус тили биринчи кезекте орус маданиятынын казнасында, Россиянын илимий техникалык жетишкендиктерине жетүүнүн ачкычы. Ошондой эле улуттар аралык баарлашуу жана биздин өлкөлөр менен элдерибиздин маданияты, тарыхы, каада-салттары менен таанышуу мүмкүнчүлүгүн берет. Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосундагы орус тилин үйрөнүүгө багытталган маданий-гуманитардык кызматташуунун алкагында мектеп мугалимдери жана жоштордун окутуучулары үчүн маалымат технологияларын колдонуп стажировкаларды уюштуруу, Кыргыз Республикасында эл аралык агартуучулук экспедицияларын өткөрүү жолу менен орус маданияты, адабияты жана Россиянын билим берүү менен таанышуу, Кыргыз Республикасынын өкүлдөрүнүн орус классикалык адабиятынын окурмандарынын эл аралык сынактарына катышуу боюнча долбоорлор бар. Ош шаарында Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин филиалын ачуу маселеси жана башка иш-чаралар каралууда. Мындан тышкары, Кыргызстан менен Россиянын ортосунда Россиянын педагогикалык кызматкерлеринин ишмердүүлүгүн, Кыргызстандын жалпы билим берүү уюмдарын ишке ашыруу боюнча гуманитардык долбоорлор ишке ашырылууда. 2020-21 окуу жылына карата ушул гуманитардык долбоордун алкагында Россиядан келген 30 мугалим Ош шаарынын билим берүү уюмдарында иштеп жатышат. Учурда жооптуу мекемелер тарабынан Россиядан өлкөнүн аймактарына жибериле турган педагогдордун санын көбөйтүү маселеси каралууда. Жогоруда айтылгандардын бардыгы биздин мамлекетте орус тилин өнүктүрүүгө чоң көңүл бургандыгын тастыктайт. Ушул өңүттөн алганда, Кыргызстан биздин мамлекетте туруктуу жашаган орус тилдүү калктын руханий жана социалдык муктаждыктарын толук канааттандырышы үчүн орус тилинин статусун сактап калуу багытын уланта берет, деп ишендиргим келет. Эгерде менин жубайым жөнүндө айта турган болсок, ал биздин өлкөнүн көптөгөн жарандары сыяктуу эле орус тилинде эркин сүйлөйт. Бирок үй бүлөбүз менен салтуу түрдө эне тилибизде, кыргыз тилинде сүйлөшөбүз. Сиздин атаңыз Кытайда узак убакыт жашаган деп окудум. Бул чынбы? Сиз өзүңүз Кытай тилин үйрөнүүгө аракет кылган жоксузбу? 1916 жылдагы трагедиялык окуяларда менин чоң атам Жапар үй бүлөсү менен Кытай тарапка көчүп кетүүгө аргасыз болгон. 1932 жылы менин атам ошол жакта төрөлгөн. Балалыгы менен жаштыгы Кытайда өткөн. Андан кийин 30 жашында 60 жылдары атам ата-бабаларыбыздын жерине Ысык көл облусуна кайтып келген. Кытайда көптөгөн этникалык кыргыздар жашайт. Менин чоң атам көчүп келген аймакта этникалык кыргыздар гана болгон. Ошондуктан атам Кытай тилин билген эмес. Анткени бардык сабактар араб алфавити менен кыргыз тилинде жүргүзүлгөн. Башкача айтканда, атам менин чоң атамдын Кытай тилин үйрөнүүгө мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Бүгүнкү күнгө чейин Кытайда миңдеген этникалык кыргыздар жашап жаткандыгын, алардын арасында өз мекенине кайтып келе албай калгандар бар экендигин өзгөчө белгилегим келет. Сиз саясаттагы 10 жыл китебин жаздыңыз. Жаңы саясий тажрыйбаны эске алып, ушул китепте бир нерсени өзгөрткүңүз келеби? Саясаттагы 10 жыл китеби 2014 жылы Польшада жүргөндө жазгам. 2017 жылы мекениме кайтып келгенден кийин мени саясий себептер менен түрмөгө камашты. Ошол учурдан баштап мени бул китептин уламдысын жаза баштадым. Ошондон бери көптөгөн саясий окуялар болуп өткөндүгү талашсыз. Алар жаңы китепте чагылдырылат. Бул абдан кызыктуу болот деп ойлойм. Тилекке каршы, учурда бош убакыттын жоктугунан аны аягына чейин чыгаруу мүмкүн болбой жатат. Бирок Кудай буйруса, мен анын үстүндө иштеп сөзсүз бүтүрөм. Сиз кыргыз паспортуна улуттук графасын кайтардыңыз. Эмне үчүн?
Белгилүү болгондой 2017-жылдан бери Кыргыз Республикасынын жарандарына жаңы паспорттор берилип, анда айрым маалыматтар, анын ичинде улуту чипке салынган, башкача айтканда жашырылган. 2020-жылдын 14-октябрында премьер-министр катары маалымат жыйынында мен жарандардын каалоосу боюнча жаңы паспортторго улуту деген жаңы графаны киргизүү мүмкүнчүлүгүн жарыяладым. Муну мен гана чечкен жокмун. Муну тастыктоо иретинде бир катар жарандардын Жогорку соттун Конституциялык палатасына жаңы биометрикалык паспорттарда жарандардын улуту жөнүндө маалыматтын ачык жазылбагандыгы боюнча кайрылуу жолдошконун айта кетейин. Биздин Конституцияга ылайык өлкөнүн ар бир жараны өзүнүн улутун эркин көрсөтүүгө укуктуу. Ошондуктан палата улуту жөнүндө маалыматтар электрондук чипке гана киргизилгенин жана паспортто текст түрүндө көрсөтүлбөгөнүн Конституцияга каршы келген ченем катары тааныды. Конституциялык палатанын чечимин аткаруу максатында 2020-жылдын 14-декабрында өкмөт республиканын жарандарына ID паспорттарда улутун көрсөтүү укугун берген токтом кабыл алды. Ошентип 2020-жылдын 16-декабрынан тартып Кыргыз Республикасынын жарандарына жаңы биометрикалык ID паспортто улутун көрсөтүүгө укуктуу. Эми ар бир жаран паспорт алганда кааласа өзүнүн улутун көрсөтсө болот же көрсөтпөсө деле болот. Улуту менен сыймыктанган жана адам үчүн эң башкы документ паспортто улуттун ачык көрсөткүсү келгендердин конституциялык укугун коргодук деп айтсак болот.